Assalamu alaikum, urmаттуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Өзгөндүн Шералы деген айылга кетип баратам. 9 май бир сырдуу энебиздин туулган күнү экен. Аз барганда таанышабыз. Мына ошол эненин сүйүнүчүн көңүлүн көтөргөнү баратам. Андыктан биз менен бирге болуп Меннен программасын карап туруңуздар, акмалап туруңуздар. Кызыктын баары алдыда. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эненин кызы Айжамал деген. Бүгүн ушу Кашкатерек деген айылга мен азыр Кашкатерек айылынан жакындап калдым. Ушу Айжамал деген кызы энесин 9 май туулган күнү менен куттуктап, көңүлүн көтөрүп коеюн деген экен. Мен азыр келип калдым. Азыр салалуу мүнөттөрдө учурашабыз. Мына урматтуу Меннен программасын көрүп жаткандар, мына ушул жолу начар болгон менен бирок айылынын абрасы укмуш экен. Талалары бул айылдын эли дыйканчыл эл болот окшойт. Талаларында будайлар монтип сонун болуп көктөп калыптыр. Мына азыр айылдын керемети укмуш. Мен ушул Кашкатерек деген айылга кирип келдим. Азыр ушул алдыда куттуктала турган, сүйүндүрө турган эненин куттуу жайына кирип барам. Саналуу мүнөттөрдө акмалап туруңуздар. Кандайсыздар, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Айжамал деген кызыңыз бар беле? Ооба. Ошо Айжамал деген кызыңыз сиздин бүгүн туулган күнүңүзбү? Туулган күнүңүз да, туулган күнүңүзгө мына ушундай биринчи мына сөйкөзүн алыңыз, гүлдүн үстүндөгү сөйкөзүнчү. Шакеге. Шакек дегеним айткан, шакек кечиресиз. Шакекти, анан бул гүлдү, анан бул тортту ушул апамдын туулган күнү менен деп Меннен программасы бул. Ушундай бир программа бар да. Ошол атайын бизге буйрутма берип, атайын ушул заказ кылды эле. Биз ошону алып келдик аманатынчы. Муногу шакекти тагынып коесуз, көрсөтүңүзчү гана кандай шакек берди экен. Колуңузга тагыңызчы гана, колуңузга. Жерден. Бул болсо жолуңуз, жолду салып коесуз. Туулган күнүңүз менен Sizge ушундай подарка кылдым. Мына гүлдү алыңыз. Шакекти гана, шакекти салыңчы. Сайыр кичине алып турат. Ну макул, алмаштырып аласыз. Мынакей мына сиздин гүлүңүз. Меннен деген бул болсо сиздин тортуңуз, мынакей. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк
арытқан сана тартқан жүрек дүйнөмдө Айжамал деген кызыңыз болобу? Kızım olup Каякта иштейт? Канчанчы кызыңыз сени? birinci kızım. Биринчи кызыңызбы? Ova, birinci kızım. Ушундай сюрпризди күттүңүз беле, бүгүн күтпөдүңүз беле? Kütmedim bile hiç kim bana aytkan mesele. Bunday sizge padarkan var diye özüyem aytkan emes. Bilgisizliği olup kaldı. Кандай кабыл алып атасыз? Emin hazır. Tolkundarını menen neme alıp atam. Kabul alıp atam. Şu kızım ömrü uzun olsun. Geleceği keyim olsun. Bala çakalar menen tinç olsun. Dünyada barda жақсы нәрселер diye şu kızıma қалайм. Өзүңүз тууралуу айтып бериңчи эне, өзүңүз тууралуу. Özüm şu mektepte işteyim. Мугалим болуп иштейсизби? Muğallim болуп иштейм. Кайсы сабакта бересиz? Başlangıç klaslar boyunca muğallim болуп иштейм. Özümün jolda şu Ayjamalımdagı muğallim ele. Азыр какта Айжамал кызыңыз? Şu Moskvada. Москвада. El göreyim, yer göreyim, men de barayın dep şu işini taşlap şu Moskva iştegeni ketken 3 balası var. 3 kızı var. Anan özümde 3 balam var. Şu en çoğu Ayjamal. Anan Ermemat, aldağı muğalim. Anan keyinki kızım şu Nurjamal. Onun Medik. Şu üçünü dengemi kolman girişince okuttum. Бардыгын жогорку билимди кылдыңыз. Жолдашым ертеле өтүп кетти. Өзүм şu hareket кылуучуларга алим жетишинче окуттум. Канча жылдан бери мектепте иштейсиз эне? Мен 76-жылдан beri иштейм, азыр иштегениме 45 жыл болуп калды. Дагы деле азыркы мезгилде деле иштеп атам. Чарчабай, чалыкпай. Чарчабай эле. Мындай базар неме күндөрү балдарга бир жолу мындай берилип калган экен. Şu күндөрү өзүм оролошуп калам. Балдарга барганымда мындай жазылып калам да. Чарчагандарым эсимен чыгып. Нелерим şu kızıma rahmat. Şunday. Hiç kim aytышкан эмес, мындай болот деп ойлогон эмесмин. Азыр мына кызым эле эшикке чыгып эле кетип эле жок болду. Эмне болду десем, азыр ийсизди бирөө чыгып атат го эшикте дейт. Ким экен мени деп эле көбүнчө эле светке келгендер чакырат да. Ошолор окшойт деп ойлопмун. Ушул сага дагы чын ден соолук каалайм. Uzun ömür kalayım, ошондон ушуга келип, ушуну жеткирип келгениңе. Жолуңуздар аябай алыс экен. Араң таап келдим. Алыскы жолдон келдим, Бишкектен келдим да, Оштон. Өзү негизи Бишкектен да келебиз, анан азыр мен Ошто ушундай энелер кутуктап жүргөнүмө байланыштуу. Мындай телевизорду көп карайм да. Билем да ушундай немелерде жүргөнүңө, немелерде. Рахмат сага. Рахмат. Канча жашка чыктыңыз эне? Мен 65-ке чыгып калдым. Пенсияга чыккансыз. Пенсияга чыгып иштеп атам. Азыр эми айтыңызчы, мына ушул азыркы жаштардын мурда ушундай бир аракеттери билинбечү эле да, мына ушул бүгүнкү күндөн баштап, ушул жакынкы күндөн баштап ушул программаны чыгарып, ушул эне менен баланын, бала менен атанын, кайнене менен келиндин ортосунда ынтымак бир болсун деген ниетте чыгардым да. Сиздердин курагыңыздарда, сиздердин убагыңыздарда кандай эле? Биздин убагыбызда мындайлар жок эле. Алмалда жаштардын мындай билим деңгээли эме жетише эле да. Азыркы жаштарды карасаң эми ошо биз айран кылабыз да. Азыркы жаштардын билим деңгээли жогору да. Ал турмак мына жаш балдар бар жокту билишет да. Биз эч нерсени билбей эле чоңойгонбуз мисалы. Азыркы жаштарга эми бак берсин. Эне ушундай сюрпризди биринчи жолу алып атасызбы? Биринчи жолу алып атам ушуну.
Ушул Айжамал кызыңыздан, Айжамал, Нуржамал деген кызыңыздардан биринчи жолу алып атасыз да? Ооба, биринчи жолу. Кызыңыз менен канча болуп сүйлөшпөгөнүңүзгө? Кыз менен күнү эле сүйлөшүп турам, анан бул жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Азыр күтүүсүздөн эле болуп калды да. Эми өзүңүздүн бир тилегиңизди, сунуш, пикир, ойлор болсо, мындай ачык эле убакыт берели. Сиз мындай бир жаштарга кеп кеңешиңизди айтасызбы? Ата-энелерге кеп кеңешиңизди айтасызбы? Жаштарга кеп кеңеш берсем, ушулардын дагы келечеги кең болсун, заманыбыз тынч болсун ушулар жаштарга. Биз көрөргүнүздү көрдүк, ичер суубузду ичтик. Биз жакшы заманда жашадык. Мисалы биз ушу коммунизм маалында эле жашап койгон экенбиз. Коммунизм кийин эме болот деген ал өтүп кеткен экен коммунизм. Азыркы жаштар деле эми жакшы барчылык, эми заманыбыз тынч болсун ушу жаштар. Мен ошолорду каалап кетем да. Ошо Нуржамал кызыңыз боюнча бир эки ооз сөз айтып берсеңиз, кандай кичинесинде кандай эле, Айжамал кызыңыз кандай эле? Кичинекейинде ушул жакшы эле болчу. Мен эми алым жетишинче жакшы эле тарбияладым буларды. Мен көңүлүмө толоорлук эле кыздар болуп чоңоюшту. Колдорунан баары келет. Бүгүнкү сюрприз жактыбы эне? Жакты. Монда жакшынакай эстелик болуп турган менин энем деген гүл, шакек, торт, жолук. Эми кеп белекте эмес, бирок ушинтип баягы Айжамал кызыңыз дагы, мен дагы башкаларчылап өзүмүн апамы YouTube'га менин энем программасына мактап даңктайын деген бир ниет болгон экен да. Ал болгондо дагы орозо күнү, орозо айында, Рамазан айында ушул энемен апамын батасын алайын деген бир ниет болгон экен да. Эне атыңыз ким эле? Бурма. Бурма эне. Эми ушул Нуржамал, Айжамал балдарыңызга өзүңүздүн батаңызды бериң, Ушулардын келечеги кең болсун, буларга биринчи кааларым ушу өмүрлөрү узун болсун, келечеги кеңдик болсун, бала чакасы менен тынч болсун. Мен ушуларды каалайм, баардык жакшы нерселердин баардыгын ушуларга каалаймын. Ошондой эле ошондон ушуга келген саңа дагы ден соолук каалайм, үй бүлөң менен тынч болсун дагы. Ушу өмүрүң узун болсун, баары жогунан ушундай алкыштарды алып жүрөсүң. Саңа дагы бала чакаң менен тынч болгон сен дагы. Кааларым ушул. Айжамал кызыңыз атайым Россиядан чалып атат. Ойланып кетейин. Рахмат. Жакшы садагыларым. Жакшы, рахмат. Рахмат. Ден соолук берсин сага. Өмүрүң узун болсун. Келечегиң кең болсун. Ушу үч жамандарың менен тынч болгонуң, ушулардын жакшылык күндөрүн көрүңүн. Рахмат чоң. Кичине шамалын билгизип коесуңбу? Шамалын билсеңиз кызыксыз болуп калат да. Өзүм жете албай калдым да сизге. 65 жашым болсун, апа. Сиздин пешенеңизге ар дайым бар болуң, аман болуң. Рахмат. Эртең жылда ушундай туулган күн тоса эле чогулуп, мына жаман кызыңыз менен кетип, Кудай кааласа Кыргызстанга. Ойна. Тилегиңерди берсиң Кудайым, тынч болгулуңар. Бөтөн элде, бөтөн журтта жүрөсүңөр, тынч болгула. Нейле атасыңар? Көп каалоолор каалайм силерге, ден соолук каалайм силерге, өмүр каалайм силерге. Тынч болгула. Рахмат. Ошо журналист акага дагы рахмат. Үй бүлөңүздө ар дайым ынтымакчылык болсун, ар дайым ушундай алыста жүрүп, апасын куттуктай албагандардын куттуктоосун жеткирип жүрөрүңүз, ден соолукта болуңуз, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат сизге чоң. Рахмат. Апа дагы бир жолу туулган күнүңүз менен. Рахмат. Биз сизди жакшы көрөбүз. Рахмат. Майыл тынч болуңуз. Кызыңыз сүйлөй албай ыйлап атат. Ошо ыйлаганы сүйлөгөнү. Тынч болгула. Бияк небереңизби?
Bular ne öğrenirim. Ben aldım. İle aldım. Tutturam. Ana endi şu siz aytыңчы, siz канчанчы кыз болосуз? Siz апаңызды кантип мактайсыз? Кантип мактанасыз апаңыз менен? Men apam menen qancha maqtanamiz. Apam bizdi emес, elдин балдарын деле тарбиялап 40 жыл болду апа мектепте иштегенingizге. 45 жыл болду. Ата ордуна да ата болуп, апа ордуна да апа болуп, бизди ушул тамаздага жеткизген апама канчалык мактап айтсак деле жетишпейт. Элден кем кылбай дипломду кылып койдуңуз, сизге чоң рахмат апа. Колубуздан келишинче даярдандык. Апам билбей эле калдыңыз, эмне болуп атат деп. Акам деле азыр кирип алып эсип атат. Акам деле билбей эле калды эле. Кирип алып отурат акам өнерде. Биз үй-бүлөдө 3-1 тууганбыз. 3-1 туугандан 3-үнчүсү мен бул жака абжем эң чоңубуз. Анан акам. Үчөөбүздү тең элден кем кылбай окутуп, ордордубуз менен жайлаштырып койду. Сизге чоң рахмат апа. Бул эне бурмене сизге, сиз үчүн ким? Мына ушул суроого жооп бериңичи. Бул апа деген сөз менен айтууга болбойт. Бул өтө чоң нерсе. Бизди ушул жерге жеткизди. Өзү бала тарбиялап билип атабыз. Бул эне деген эң маңыздуу нерсе. Бирок эми азыр колдон келишинче кылып атабыз. Баары окшобой атат да биздин азыр муну кылганыбызчы. Башканда тургандай иштейбиз. Алеги атасы окуган эмес, бул өзү окуган, өзүнө окшотту, баарыбыз окутту, иштетти. Ушу биздин айлык менен бизди окуттуп, ушуга жеткизди. Эми айлыгыбыз али калпынан жеп жашап калдык. Баарыбыз алеги эне кесип болуп калдык да. Жемдер мугалим, мен дагы мугалим. Ошо кандашым гана башка кесип болуп калды. Ушул күнгө чейин апаңызды мен сизди жакшы көрөм деп айттыңыз беле? Ушул күнгө чейинби? Жок, айткан эмес. Азыр мына элдин көзүнчө айтыңызчы, мына бүт YouTube'да баардыгы көрүшөт да гана. Сиз дагы айтып көрүңчү бир. Апа, мен сизди жакшы көрөм, сүйөм деп. Кана айтыңчы кана. Апа, мен сизди жакшы көрөм, аябай. Баарыбызды жакшы көрөбүз. Мен жакшы көрүп элеги сүйгөн адамга сүйүм айта албайсың го. Ошосуңар жакшы көргөн адамга жакшы көрөм айта албайсың. Ичимен ошо бүгүнкү кош майрам да. Апам тууган күн болбойт да. Жегиш күнгө 76 жыл болду. Ошондо апам туулган күнү. Ошо жакшылыктар дүйнөдө бар жакшылыктар каалайбыз. Сиз канчанчы баласыз? Мен экинчи балам. Экинчи баласыз. Өзү бир үчтүк элемин. Балдардан бир үчтүкмүн. Балдардан, өзү негизи 13-түк болсоңуз деле 1-3-түк башыңызда деп коет да. Ушундай бир жакшы кеп бар да. 6 болсоң да жалгыз башыңда. Жалгыз. Эми эң главный энеңиз бар, шеригиңиз бар болуп жүрөсүз да. Эне жок болсо, ата жок болсо кыйын. Эми эне айтыңчы, мына ушу 9-май күнү туулуп калгансыз да. Ошо 9-май күнү бир жеңишгүл деп койчу эле аттарынчы. Сиздики эмнеге Бурмагүл деп койгон? Şu баягы Согуш болбосун, ушу менен бурулуп кетсин деген бир тилек болгонбу же? kızdan uda olup ketiptir da. Anan keyin meni burulsun emi uğuğa de anan keyin bulma koygan eкен da. Анан уул болгонбу? Болгон. Куданын кереметин караңыз, а? 9-май күнү төрөлүп калсаңыз, сиздин да аталарыңыз согушка катышканбы же бир туугандарыңыз? Катышкан. Барбы ардагер абаларыңыз барбы? Эми жок да. Жок, эми ошо болгон да алдында азыр эми алар баары. Азыр жок. Жок азыр, 9-майда туулуш баары насип кыла берет, бул да пешене да. Пешене да, 9-май күнү туулуш бул анча жаман насип кыла берет. Азыр апама насип кылып калды. Ярым ырыс дейт.
Mına sizdin kuттуу жайыңызда отурабыз. Бүгүнкү туулган күнүңүз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Менин энем программасынын атынан да чын жүрүбүздөн куттуктайбыз. Эми Кудай буйрса 90 жашыңызда, 100 жашыңызда келип ушинтип дагы небере, чебере, кыбыра болуп, ушу сиздин өзүңүз төрдө отуруп, ушу жаркылдаган тойлорду өткөрө бериңиз, эне. Неберелериңиз жаныңызда, балдарыңыз кашыңызда дегендей алыста жүргөн Айжамал кызыңыз дагы өзүнүн сагынычтарын билдирип атат. Ушулар ден соолук каалайм, ушуларга биринчиден ден соолугу болсун. Ушу келечектери кең болсун. Ушу иштеген иштеринде ийгиликтер болсун. Ушу дүйнөдө жакшы нерселердин баарын ушуларга арнайм. Ушу каалаган. Эч кем болушпасын. Айтканыңыз келсин. Рамазан айында бул тилектердин баары Кудайдын тарабынан кабылданат, Кудай калса. Бала чакалар менен тынч болсун. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк шам сиз ар бир таң жол карап күтүп жүргөн алло апам апакен жаным дүйнөм берекен сагынычта улуңуз ар күнү алтын асыл апакен арубак күйөрүм менекем ай апакем ай убайымды тартып уйкусуз таңыңмен түшүгү көп жаны барына көнгөн чачыңыз агымен алыста жүрсөм да өзүңдө бүт оюм сагыныч ор болуп куса толуп баратам сага учуп алло апам апакен жаным дүйнөм берекен сагынычта улуңуз ар күнү алтын асыл апакен арубак күйөрүм менекем ай алло апам апакен жаным дүйнөм берекен сагынычта улуңуз ар күнү алтын асыл апакен арубак күйөрүм менекем ай апакем ай апакем ай бардыңыздар, тынч болуңуздар, şu балдарыңыздардан şunday sürprizlerdi ала бериңиздер. Саламатта калыңыздар. Mugallim sizde ne var? Salamatla kalınızlar деп koydunuz ha.
Мынакей урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мен Өзгөн районуна караштуу Кашкатерек айылынын Куттуу энеси деп коем, бурма эненин үйүндө турам. Бүгүн биз жарым саат бою ушул бурма эненин сүйүнүчүнө, кубанычына ортоктош кылдык деп ойлойм сиздерди. Бурма эне, айтсаңыз, ушул Айжамал Нуржамал кызыңыздын, ошол Россиядагы Айжамал кызыңыздын сюрпризи кандай болду деп ойлойсуз сиз үчүн? Жакшы. Жакшы болду. Буну күттүңүз беле? Өмүрүңүздө канчанчы ирет сюрприз учурат? Же бул алгачкысыбы? Жок, бул биринчи жолу. Биринчи жолу алышым. Мен күткөн эмесмин. Эч нерсе оюмда жок болчу. Эле ойлогон эмесмин дагы. Демек, толкундандыңыз, сүйүндүңүз айына бир аз да болсо, İçimde. Ороз айында, Рамазан айында ушинтип кыздарыңыз өзүмдүн апамын көңүлүн көтөрүп коеюн деген ниет болгон экен, мынакей ишке ашып отурат. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ар бириңиздер ушундай энелиңиздерди, апаңыздарды, кайненеңиздерди, эжеңиздерди, бир туугандарыңыздарды мактаганга милдеттүүсүздөр деген ойдомун. Ал үчүн ушул Менин энем программасын акмалап турсаңыздар, биздин даректер төмөндө жазылып турат. Ошол даректер боюнча жазсаңыздар, биз сиздердин үйүңүздөргө жетип барабыз. Кыргызстандын 7 тубаны деп да койсок болот. Бул Менин энем программасы болду. Кийинки жакшылыктардан, кийинки сүйүнүчтөрдөн жолукканча аман эсен туруңуздар.